Бул жылы да облус борборунда жаңы жылга карата балаты кооздолуп, концерттик оюн-зооктор уюштурулбайт. Борбордук аянт башка күндөр сыяктуу эле бош бойдон турат. Жергиликтүү бийлик шаар тургундарын жана келген конокторду коронавирус оорусунан коргоо үчүн ушундай чечим кабыл алган. Майрамга сарпталган акча каражаты аялуу катмардагы үй бүлөлөрдүн балдарына жумшалат. Бул ошого каралган 185 миң акчаны ошо аялуу катмарларга 5 миң сомдон жакындан жардам берип, андан 5 миң сомдон карадык ар бир балага. Ушул балатыны быйыл ушуну койбоюк деп чечтик. Мунун бирден бир себеби өзүңүздөргө маалым коронавируска байланыштуу болгондуктан биз ушу коронавирустан арылып келе жатканыбызда ушул оору илдеттен көбөйүп кетпеш үчүн ушул чечимге келдик. Шаар бийлигинин бул чечимин колдогондор да бар. Жаңы жыл майрамы үй бүлөлүк майрам болгондуктан үй ичинде эле белгилесе болот дешет. Мындан сырткары майрам күнү ар кандай жарылуучу заттар колдонулуп, ден соолукка кооптуу абал жаралып келет. Кубаттап аткандар дагы, каршы чыгып аткандар дагы бар. Андан эми майрам деген бул мындай эстетикалык маанай тартуулай турган нерсе болуш керек да. Бирок бизде тилекке каршы ошол майрам болгон күнү көчөнүн баары акыр чикир, аңкылдап даңкылдаган үндөр, түтүн жыт, анан 1-январь күнү көчөгө чыксаң, мындай согуштан кийин көчөгө чыккандай эле болосуң да. Жаңы жыл эми мындай караганда үй бүлөдө отуруп, бала чаканын кашында, ата-эненин кашында, жакындар менен отура турган майрам. Жаңы жыл майрамы кечкисин уюштурулгандыктан коопсуздук жагы да каралышы керек дешет тургундар. Колдонуу эрежесин так билбегендер да салюттарды атып, пиротехникалар көп колдонулат. Майрамдын эртеси шаар таштандыга толуп, жаман таасир калтырары айтылды. Негизи майрамдын баары жакшы, бирок ошого жараша элдин маданияты дагы, көз карашы дагы туура болуш керек. Майрам десе эле биздикилер майрам кылышып, чектен ашып кетишет да. Чектен ашып, шаарды кайсыл гана бир көрктүү жерлер болбосун, ошол жерлерди таштандыга толтурушуп, мындай маданиятсыз жооптор көп болот да. Ошондуктан ар бир нерсе өзүнүн тартиби менен болгон жакшы. Буга чейин майрамга деп бөлүнүп келген акча каражаты 20 балага 5 миң сомдон, операцияга муктаж шаар тургунуна 25 миң сом, калган 60 миң сом мэрдин балаты майрамына жумшалган. Кийинки жылдардан тартып шаар бийлиги майрамдарды өзгөчө тартипте өткөрөрүн билдирди. Кийинки жылдардан буюрса дагы жакшы пландарыбыз бар. Жаңы жылдар негизи майрамдар боюнча буларды азыр айтсак кызыксыз болуп калышы мүмкүн элге. Бул сюрприз кылып, бирок башкача бир сезимдер менен өткөрөбүз деген ойлорубуз бар. Эскерте кетсек, өткөн жылда коронавирус илдетине байланыштуу Баткен шаарында жаңы жыл майрамын уюштурууга тыюу салынган. Бул жылдагы кала бийлигинин чечимине макул болбогон шаар тургундары социалдык желелер аркылуу нааразычылыгын билдиришкен. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.